Чоң рахмат. Бизди мындай жарандарыбызды угуп атат да. Азыр эми сиз абдан сабат адамсыз. Цифровизациянын, санариптик технологиянын өзүнүн терминологиясы бар. Ошолор менен түшүндүрүп берип атпайсызбы? Жөнөкөй адамдарга биз надыр бериш керек. Эмне үчүн биз бул долбоорду колдодук? Ошо G-Cloud деген айттыңыз, натыйжалуулукту жогорулатат деп. Ушуну бир жөнөкөй тилинен айтып бериңизчи, G-Cloud эмне үчүн керек? Бул сиз 21-жылдагы талапты айтып атасыз. Андан бери канча заман өттү? Заман динамикасын көрүп атасыз, агымын көрүп атасыз, талабын көрүп атасыз. Азыр G-Cloud'га балким талап андан да күчөдү. 2-3 эмес 5-10 эсе. Ошон үчүн G-Cloud бул эмне? Кыска нуска, жатык кыргыз тили менен айтып бере аласызбы? G-Cloud деген бул серверный комплекс. Бизде азыр Жукеева Пудовкинада курулуп бүттү. Корея мамлекетинин колдоосунда 44 шкафтан турат. Серверлерди ичине орнотобуз. Мамлекеттик бүт организациялардын бардыгынын информациясын ошол жакта сактайбыз. Азыр бүт мамлекеттик ишканалар өздөрүндө бүт серверлери. Демек, борборлоштурулган сервер болот экен. Ошол жерде бүт мамлекеттик жашыруну дагы ачык жерде сакталат. Анан главный нерсе баягы мамлекеттик ишканалардын бири-бирине баягы жумушу азаят да. Информацияны бири-биринен алганы удобно болот. Өз ара кызматташуу, маалымат алмашуу процесси жеңилдеп калат, туурабы? Жеңилдеп калат, ооба. Анын үстүнө жанагындай ар бир мекемеде министрликте өзүнүн IT адистери бар. Ошолор бир жерге топтолот экен да. Ооба. Майдам ичүүдө болбой, туурабы? Бул жакшы эле долбоор, бирок 7 миллион калынат дедиңиз, Экинчи суроо, эмне үчүн 7 миллион болсо өтө эле кымбат эмес экен? Мамлекеттик бюджеттен эмес, биз карыз алып туруп атабыз муну. Жок, бизде баягы G-Cloud проектиси өзү 50 миллион болгон. 50 миллиондун 24 миллиону мамлекет боюнча интернет тартып атабыз, бүт социалдык объектилерге. Мамлекеттин өзүнүн каражатынабы же? Жок, бул Всемирный банктын каражатына 50% кредит, 50% грант болгонда. 21 этабыбыз Кыргыз Телеком утуп алды. ЛКТК айттым го өткөндө бүт мамлекеттик ишканаларга, социалдык объектилерге интернет тартылган. Экинчи проектиси бул ушу G-Cloud да. G-Cloud'га сизге айткандай эле ушу 21-жылы серверлердин акчасы, вообще оборудованиянын акчасы аз болгон. Анан жылдан жылга уже кымбаттап, ушу 7 миллион бизге азыр керек болуп атат да. Ушу проектти бүтүрүш үчүн. Биз август айында, Кудай буйруса, бүтүрөбүз. Сентябрь айында уже миграцияны баштайт. Бул 2025 жылдын апрелине чейин биздин много проектибиз толук иштеп бүтүш керек. Серверлер кайсы өлкөдөн келет? Түштүк Кореяданбы? Жок. Азыр утуп алган, азыр тендер жүрүп атат. 2 компания бар. Ошол 2 компаниянын бирөөсү. Решенияны кабыл алабыз, сиздер колдоп бергенден кийин. Атайын комиссия түзүлгөнбү? Комиссия бар. Ал курамында ошол донорлордон дагы барбы? Дүйнөлүк банктан дагы? Жок. Ал жерде ошо ОРПдан бар, министрликтен бар, анын председатели мен өзүм. Түшүнүктүү. Эгерде ошол 2 компания атасы болобу же азырынча айтпай турган жакшыраакпы? Жок, анын эртерээк. Түшүнөмүн, бул жанагы бул деле бай кибер коопсуздукка байланыштуу маселе да, маалымат коопсуздугуна байланыштуу маселе, ошон үчүн мен талап кылбай эле коеюн, ачыгын айтыңыз депчи. Эң башкысы. Бирок ошолор мисалы тендерден утуп алгандан кийин тиешелүү жабдыктарды ким келип орнотот? Өзүбүз деле адистерби же ошолор келип орнотуп береби? Алар өздөрү келип орнотуп берет. Биздин адистерге биздин адистер гана ал информация серверге киргизген миграцияны биздин гана адистер карайт. Алар карап орнотушалардан, бирок киргизиш, пайдаланыш, сакташ бул өзүбүздүн. Ал инфоком ишканасына өткөзүп беришет толук. Дагы бир жол сурап коеюнчу, өткөндө да сурадым эле, жеке компанияларда IT адистер аябай көп да, анткени айлыктары жакшы кетип калып атат. Бирок ошого окшогон бир олуттуу долбоорлор башталса, мамлекеттин курамында, мамлекеттик структурада иштеген жакшы IT адистер жетиштүү элеби? Же мындай аутсорсинг кыласыздарбы? Азыр бизде именно түндүктө, инфокомдо жетиштүү эле, зарплатасы жакшыраак, көбүрөөк болот башкаларга караганда. Ачык эле айтыш керек. Мына G-Cloud боюнча адистердин G-Cloud боюнча адистер основной инфокомдун IT специалисттери жасайт. Өздөрү эле. Миграцияны.
Менимче мыкты адистерди жакшы айлык менен алып келиш керек. Кээ бир өлкөлөрдө билесиз, жеке компанияга караганда мамлекеттик структураларда айлыктар жогору болот. Ошон үчүн мыкты адистер ошол жака келет да. Мейли башка тармагы ошол ойдон кете берсин. Коопсуздук тармагы бул мамлекеттик монополиясы, дипломатия бул мамлекеттик монополиясы. Бирок IT тармагында өзгөчө мамиле болуш керек да. Бюджеттин көбүрөөк эле бөлүп айлыктарды жакшырап. Анткени мына кибер коопсуздук, адамдардын маалыматы, ошол эле тиркемелер, ошол эле компьютерлик программалар, эгер азыр эле айтып кеттим, эгер буларга бир кооптуулук жарыла турган болсо, бул өлкөнүн өтө бир чоң көйгөйүнө айланат. Ошон үчүн ошол боюнча иштесеңиздер. Туура эле Нуржигит мырза, колдойбуз сизди. Чоң рахмат.